Талдыбак шаарынын мэриясынын баш катчысы катары мен бул медиация кызматы жөнүндө 2021 жылы маалымат алдым. Медиация бул жаңы термин, бирок ошентсе дагы булардын жасап аткан иштери өтө чоң. Биздин шаар тургундар буга чейин көптөгөн кайрылуулар менен кайрылышчу. Мисалы айта кетсек, эки адам ортосундагы чатакташуу, кошуналар ортосунда, үй бүлө ортосунда мына ошолор канча жылдан бери чечилбей келе жаткан маселелерин ушул медиа кызматында биз атайын ушул мэриянын ичинде бөлмө бөлүп бергенбиз. Анда биздин Балык шаары боюнча бир медиатор иш алып барат. Ошол медиаторлор мисалы эки тараптын кайрылган тараптар экөө тең утуш позициясында болот. Мурун болсо, мисалы жергиликтүү бийлик органдарына бизге кайрылган учурда сөзсүз түрдө бир тарап утушка ээ болсо, экинчи тарап нааразычылык кала берет эле да. Бул биздин баягы мурунку ата бабалардан калган салтты бир жаңыртуу максатында мына ошол медиаторлордун иши өтө чоң. Мына жакын арада эле айта кетсем, мисалга 8 жылдан бери ошо кошуналар ортосунда келишпестик пайда болуп чечилбей келген да. Алар мына ГОУДга дагы арыз жазышкан, тиешелүү инстанцияларга кайрылышкан, бирок эмнегедир эле экөө бир пикирге келе алышкан эмес да. Мына жакын арада ушул медиаторлордун ушул кесипкөйлүгүнүн негизинде бизде ошол маселе чечилди. Мен муну өтө ушул медиаторлорго ыраазычылык билдирүү менен айта алам. Себеби биздин ушул мэрияга ошондой эле ушул медиация ачылган жерлердеги кызматтар негизи ушул жергиликтүү бийлик органдарына өтө чоң жардамын берип келе жатышат. Ынтымактуу жашоо долбоору негизи 3 багытта иш алып барып келе жатышат. Булар ошондой эле медиация кызматын колдошот. Андан сырткары, мисалы коомдук уюмдар үчүн дагы азыр жакшы каржылоону берип жатышат. Бул максаттары дагы туура да. Биздин себептен азыркы заманбап ушул шаар тургундарына деги эле негизи тургундарга маселесин чечүүдө чоң зарыл орунду ээлеп турушат.